Кайсыл тармак болбосун, канчалаган адамдар бузулуп, канчалагандары бул динден четтетилип баратат. Азыр эле ушул видеороликти сиздерге коюп беремин. Ушул видеороликти карасаңыздар, өзүнүн чоң энесиндей болгон аял менен эмне кылып атканын көрдүңүздөр. Бул эми капырдын иши болбогон нерсе да. Ушундай бузукулукту жайылткан TikTok тармагын жабыш керек деп мен 100% колдоймун. Instagram тармагын деле жапса мен каршы эмесмин. Ошон үчүн өзүбүзгө бекем болойлу. Өзүбүз ар дайым ушундай такыбалык менен жеңейли. Азыркы сиздерге коюп бере турган видеоролигим сиздерге аябай таасирин тийгизет деген үмүттөмүн. Бул видеороликти көрбөй жип кеткен адам эч кандай пайдалы албай калат. Ошондуктан бул видеороликти аягына чейин көрсөңүздөр толук түшүнөсүздөр. Ал кандай видеоролик десеңиздер, кыскача айта кетсем, бир молдокени сойку кабинетине алып кирип алып, жаман ишке барасың деп өзүнүн молдокени кыйнайт. Молдоке бала ошол жерде такыба жигет. Ошол жерден кандай кылып чыгып кеткендиги тууралуу видеоролик болот. Лайктарыңызды басып, каналга жазылдыңызбы? Анда толук угуп чыксаңыз болот. Такыба жигит менен бузук аял тууралуу. Бир такыба бала чоң компанияга жумушка орношуп калат. Ошол эле компанияда жигитке жанаша бөлүмдө өзүнүн бузуклугу менен атагы чыккан аял иштейт. Ал аялдын бузуклугу тууралуу ал жерде иштеген көп адамга маалым гана болбостон, ал аял ачык эле курбуларына: "Мен каалаган эркекти бузуп коем, каалаганды башын айлантып бат эле кулум кылып алам" деп мактанып да жүрчү экен. Күндөрдүн биринде ал адатынча ошентип мактанып жаткан маалында курбуларга: "Биздин мекемеге бир молдоке келиптир. Ал азгырылмак тургай аялдардын башын көтөрүп карап да койбойт экен. Ар дайым башын жерге салып жүргөнүн көрөсүң. Ошол жигитти сен азгыра албайсың" деп тийишип өтүшөт. "Ой, койгулачы, кайсы бөлүмгө келиптир? Молдоке болмок тургай, андан аркысы болсун. Бат эле бузуп, тескери намаз окутуп коем" дейт. "Колуңан келбейт деп жатпайбызбы? Бир элден башкача экен. Ой, ал эмес тигини бузгам. Тиги зыңкыйып жүргөн эмнени да бузгам. Айтпайсыңарбы кайсы бөлүмгө келиптир? Келгиле мелдешели. Мен аны бүгүндөн калбай буза албасам, силерге таттуу алып берем. Буза алсам, силер мага алып бересиңер" деп төшүн кагат. Анын мелдешине курбулары макул болуп, бузук аял өз бузуклук оюн ишке ашырууга жөнөйт. Түз эле жигиттин бөлмөсүнө кирип барып, аны четки бөлмөдөгү кагаздарды ташып коюшун суранат. Эч нерседен шек санабаган жигит аялды ээрчип четки бөлмөгө жөнөйт. Бөлмөгө кирер менен аял эшикти кулпулай калып, үстүндөгү кийимдерин чечип баштайт. Мындай нерсени күтпөгөн жигит өзүн жогото: "Эшикти ачыңыз, бул эмне кылганыңыз?" деп эшикти көздөй умтулат. Анын жолун турой аял басып жакындаганга аракет жасаганда, жигит катуу тилдеп баштайт. Кудум эле Юсуф алейхиссаламды азырууга аракет жасаган фараондун аялындай болуп, тиги аял: "Келеми? Келсең" деп наздана сүйлөй жигитке отурлайт. Ого бетер жинденген жигит: "Эшикти ачыңыз, уятыңыз барбы?" деп кыйкыра баштаганда, бузугу колун ачкычты алып: "Мына ачкыч, алып эшикти ач" деп ачкычты төшүнө такайт. Аллахтын китебинде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келген чоочун аялдарга тийгендин жазасы тууралуу жазууларды эстеген жигит аялга даай албай туруп калат. Ошондо тиги аял жигитти коркутууга өтөт: "Сен экөөбүз чогуу болбосок да, мен элдин баарына чогуу болдук деп жаямын. Угуп жатасыңбы? Баарына жаям, мени менен сынаа кылды деп. Эл мага ишенет, сага ишенбейт, мага ишенет. Анан куру жалак калганыңда көрөм. Ошол ишти жасап жаман аттуу болгонуң жакшы го. Элдер баары бир сен экөөбүз сынаа кылды дешет. Келем" деп жигитке жакындагысы келет. Ал бузуку кайдан баамдасын? Мусулман элге караганда элди жараткан Аллахтан көбүрөөк уялып, Аллахтан көбүрөөк таасирленерин. Тиги бурадар кандай кылды? Ал макул болсо бололу. Мени күтө туруңуз деп ошол бөлмөдөгү ажатканага кирип, эч ойлонбостон жигит ал жердеги ыпласты бети башына шыбап баштады. Ошол кейпинде аялга чыгып:
келеми деп аны көздөй акырын басты. Жигиттин такыбалыгы анын напсисин жеңе алды. Аллах улук. Жигиттин түрүн көргөн аял ошол замат "Сен келесе отурбайсыңбы? Жолоо мага, жолоо" деп жатам деп кыйкырып, кийимдерин чала була кармап, эшикти ачып качып жөнөдү. Мына достор, көргөнүңүздөрдөй эле ушундай такыба жигиттер өзүбүздүн өлкөбүздө дагы көп чыгыш үчүн биз социалдык тармактардагы жаман нерселерди, ыплас нерселерди көргөнгө өзүбүздү тыйышыбыз керек. Ал Аллахтын карынан коркуп, азабынан коркуп, ушундай ишти кылбады. Өзүнүн бетине ыплас нерсени, ыплас ажатканадагы билесиздер. Ошол нерсени бетине шыбады өзүнүн денесине, дагы анан сойкуга барганда сойку өзү эле качып жүрүп кетти. Ушундай жол менен такыба жигит кутулуп кетти. Ал буга чейин канчалаган эркектерди азгырып келген экен. Жанагы мелдешип, ал уверенный сүйлөп калган экен. Ушундай сойкуларды атып, жана жок кылууга биздин Кыргызстанда ушундай мыйзам чыкса мен эч каршы эмес элем. Түркмөнстанда кандай дейсиздер? Түркмөнстанда ушундай аял затын көрө турган болсо, сөзсүз түрдө атап жок болот. Андай Түркмөнстанда нерсе жок. Ислам динине өтө бекем жана бактылуу жашашат. Биз да ушундай бактылууга жетишүүбүз үчүн ушундай нерселерге барышыбыз керек. Сиздерге видео жаккан болсо лайк басып, видеону таратып коюңуздар. Поделиться деген бул жерде сиздерге чыгып турат. Ошол поделицияны басып, болушунча WhatsApp тармагына, Instagram тармагына жайылтып коюңуздар. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Сак саламатта калыңыздар.